Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров кыргызстандыктар өнүгүүнү сезе баштаганын билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 13 февралда Дубай шаарында Бириккен Араб Эмираттарында 10-чу дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде сөз сүйлөп, кыргызстандыктар өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөрдү сезе баштаганын билдирди. Жапаровдун Дубайда сүйлөгөн сөзү президенттин расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстанда мындай реформаларды жүргүзүү менен демократиянын негизги принциптеринен бир кадам чегинген жокпуз. Бул жагдайда бир тууган араб элдери сыяктуу эле бийлик менен элдин ортосунда түздөн-түз диалог куруу системасын эзелтен бери колдонуп келе жатабыз. Биз туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 166 өлкөнүн ичинен 45-орунга чыктык. 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүү ниетибиз бар, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчы Кыргызстан эгемендик алган күндөн тартып башкаруунун ар кыл формаларында жашап көргөнүн, өзү бийликке келген 2020 жылдан баштап кайрадан президенттик башкаруу формасына кайтканын белгилеген. Ошол жылдары 3 революцияны, бир катар социалдык толкундоолорду баштан кечирип, андан кийин коронавирус пандемиясын кесепетинен улам, терең экономикалык кризис курчуп турганын, коррупцияга каршы элдешкис күрөш жүргөнүн кошумчалаган. Коррупцияга каршы күрөштүн жана бюджеттик каражаттардын чыгымдалышын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекетке ири каражаттар кайтарылууда эч кандай жаңы салыктар киргизилген жок. Болгону салыктык башкаруунун жакшырышы менен өткөн жылы мамлекеттик бюджетке салыктан түшкөн каражаттардын көлөмү дээрлик 3 эсе көбөйдү. Өлкөбүздө улуттук экономика туруктуу темп менен өнүгүү жолуна түштү. Акыркы 3 жылдагы экономикалык өсүш орточо эсеп менен дээрлик 7% түздү. 2021 жылы 5,5%, 2022 жылы 9%, 2023 жылы 6,2%. Чет элдик инвесторлордун катышуусунда ири инфратүзүмдүк жана эл аралык долбоорлор ишке ашырылууда. Анын ичинде ГЭСтерди куруу, жолдорду салуу, аэропортторду модернизациялоо жана башкалар бар, деген Жапаров. Президент Садыр Жапаров дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышуу үчүн Дубай шаарына иш сапар менен 12 февралда барган. Президенттин басмасыз кызматы мамлекет башчы саммитке Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти Шейх Мухаммед бин Заед Аль-Нахаяндын чакыруусу менен кеткенин билдирген. Маалыматка караганда, Жапаров сапардын алкагында Бириккен Араб Эмирлигинин жетекчилиги жана ишкерлери менен жолугуп, кызматташтыкты да талкуулайт. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995, +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. $10,000 интимдик кызмат көрсөткөн топ аныкталып, уюштуруучу кыз кармалды. Бишкекте капчыктууларга жана жогорку кызмат адамдарына интимдик кызмат көрсөткөн интернет тайпы аныкталып, анын башкы администраторлор кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кыздардан, ошондой эле Instagram жана TikTok социалдык тармактарында популярдуу болгон белгилүү адамдар менен блогерлерден турган интернет топтордун тармагын уюштурган. Андагы эскорт кызматтары $1000 $10,000 чейин бааланган. Ошондой эле кармалган кыздардын Дубай, Бириккен Араб Эмирлигине жана коңшу өлкөлөргө интимдик кызмат көрсөтүү үчүн сапарын уюштурган деп жазылат маалыматта. Ыкчам иликтөө иштердин жыйынтыгы менен ИКД кармалып, соттун чечими менен жаза аткаруу кызматынын номер 21 тергөө абагына киргизилген. Атайын кызмат учурда бул иштерди колдоого тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча кошумча тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Оор жоготуу, обончу аткаруучу Бакыт Капаров дүйнө салды. 13 февралда белгилүү обончу аткаруучу Бакыт Капаров 55 жашында акка моюнсунду. Бул маалыматты Азаттыкка анын сахналаштары тастыктады. Буга чейин Бакыт Капаров инсульт алып клиникалык тез жардам ооруканасына түшкөнү маалым болгон.
Өнөр адамдар анын комада жатканын социалдык тармактарга жазышкан. Бакыт Капаров 1968 жылы 5 ноябрда Ош облусунун Ноокат районунун Кеңеш айылында төрөлгөн. 1994 жылы Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайын вокал бөлүмүн аяктаган. Ал Жубайма, Төк Жамгыр, Тоң Мекенин баш болгон 50дөн ашык чыгарманын автору. Судья 3 жолу эскертүүдөн кийин Мадумаровду сот залынан чыгарды. 13 февралда Бишкектин 1-Май райондук сотунун судьясы мамлекеттик чыккынчылык беренеси боюнча шектелип жаткан жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду сот залынан чыгарды. Жактоочу Кубанычбек Тумановдун айтымында күбөлөр суралып жаткан учурда судья Мадумаровго 3 жолу эскертүү берген. Сот акыйкат каралсын деп талап кылып судья менен айтышып кеткенден кийин эскертүү берилди. Кийин сот залынан чыгарып салды. Жараян Мадумаровдун катышуусуз эле каралды, деди адвокат. Тумановдун айтымында бул күнү 6 күбө суралган. Ал аралыктан сурала турган жана абактан алып келе турган күбөлөр бар экенин кошумчаланды. Кечээ Бишкектин 1-Май райондук сотунда Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурумуланып көрсөтмө берүү үчүн коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев, экс-вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Амангелди Бакиров жана Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Саиджан Эратов келген. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Камчы Көлбаевке тийиштүү болгон автоунаалар сатылды. Убагында Крим Төбөлүк Камчы Көлбаевке тийиштүү болгон автоунаалар электрондук аукцион аркылуу сатылды. Маалыматты мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги тастыктады. Аукциондун жыйынтыгы боюнча төмөнкү автоунаалар сатылды. Hyundai Genesis 2019 жылкы 3 17 000 сомго сатылды. Toyota Land Cruiser Prado 2005 жылкы 1 498 000 сомго сатылды. Kia Rio X-Line 2019 жылкы 1 241 000 сомго сатылды. BMW X6 2021 жылкы 7 661 000 сомго сатылды. Toyota Land Cruiser 100 2002 жылкы 1 187 000 сомго сатылды. Мындан тышкары тизмеде ГАЗ-21 машинеси да бар, бирок бул авто буга чейин Көлбаевден конфискацияланган мүлк катары көрсөтүлгөн эмес. Эске салсак, айрым автоунааларды сатуу аракеттери буга чейин болгон, бирок сатып алуучулар табылбай келген. Араванда эгиз кыздарын сабаган келин энелик укуктан ажыратылды. Эгиз кыздарын сабаган 21 жаштагы келин энелик укугунан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Мындай чечимди Араван райондук соту 7 февралда чыгарган. Аял шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, сот залында камактан бошотулду. Ал эми эгиз кыздар атасында калган. Эске салсак, өткөн жылдын ноябрында кыздарын siiп койгондугу үчүн сабаган эненин видеосу тараган. Кийинчерээк милиция бөбөктөрдүн 21 жаштагы энесин кармап, уруп сабап койноо беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Эгиз кыздар келиндин биринчи күйөөсүнөн экени, ал сабаган учурда экинчи күйөөсү менен жашап жатканы маалым болгон. Жапаров Кыргызстанга шарият принцибиндеги финансылык институт ачууга чакырды. Президент Садыр Жапаров Дубай Ислам банкынын төрагасы Мухаммед Аль Шайбани менен жолугушту. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу, ошондой эле ислам каржылоо принциптерине негизделген банктык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү маселелери талкууланган. Кыргызстан өз ишин шарият ченемдерине ылайык так жүргүзгөн толук кандуу финансылык институтту ачууга кызыктар. Бул максаттар үчүн өлкөдө укуктук база бар жана мындай финансылык кызматтарга кызыгуу күч, деди Жапаров.
Ошондой эле президент 1975-жылы ачылган Дубай Ислам банкынын тажрыйбасы исламдык каржылоо кызматтарын жакшыртууга маанилүү салым болмоктугун белгилеген. Өз кезегинде банктын төрагасы Жапаровдун пикирин кубаттап, өз ара пайдалуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын изилдөө үчүн банктын өкүлдөрүнөн турган жумушту топту Кыргызстанга жиберүү ниетин билдирген. Баарлашууда ал туризм тармагында биргелешкен долбоорлорду да ишке ашырууга кызыктар экендигин ачыктаган. Кыргыз-Өзбек чегарасында унаа өтүүчү дагы бир пост салынууда. Кыргыз-Өзбек чегарасында унаа өтүүчү дагы бир пост курулууда. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан телеграм-каналы жазды. Кеп Ноокен районунун Кызыл Туу айылындагы Кеңсай пункту тууралуу болууда. Өзбек тараптан Наманган облусунун Үч Коргон районунда жайгашкан. Маалым болгондой аталган пост көп жылдан бери жабык турган. Бекет быйыл толук реконструкцияланып, жыл соңуна чейин ачуу пландалууда деп жазылат кабарда. Садыр Жапаров Кыргызстанда региондук бизнес оазиске айлантууну каалайбыз. Бийлик Кыргызстанды бизнес оазиске айлантууну көздөөдө, бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Ал 13 февралда Дубай шаарында өкмөттөрдүн 5-дүйнөлүк саммитинде сүйлөгөн. Биз Кыргызстанда жагымдуу инвестициялык климаты, либералдуу тышкы соода саясаты, ачык жана ишенимдүү бизнес чөйрөсү бар региондук бизнес оазиске айлантууну каалайбыз, деди Садыр Жапаров. Өлкө башчы Кыргызстан инвесторлор менен өнөктөштөр үчүн ар дайыма ачык экенин басып белгиледи. Биздин жаңы экономикалык саясатыбыз биринчи кезекте 3 негизги багытка, энергетикага, тоо кендерине жана транспорттук транзиттик тармакка таянат. Өлкөбүздүн башкы жаратылыш байлыгы болгон энергетикалык ресурстардан туура пайда көрүүнү көздөйбүз, деди ал. Президент Кыргызстанда улуттук экономикага ишенимдүү өнүгүп жатканына токтолуп, соңку кезде жыл сайын дээрлик 7% өсүп жатканын белгиледи. Чолпон Атада улгайган адамдан $6.000 талап кылганга шектүүлөр кармалды. Чолпон Ата шаарында 2 киши улгайган тургундан $6.000 опузалап талап кылганга шектелүүдө. Ал талап кылынган сумманын бир бөлүгүн 100.000 сомдо алып жатканда колго түшүрүлдү. УКМКнын маалыматына караганда, ВАИ жана ХР аттуу жарандар тиешелүү каттоо жана нотариалдык органдарындагы байланыштар аркылуу кыймылсыз мүлккө жеке менчик укугунан ажыратуу коркунучу менен улгайган адамдардан акча опузалап талап кылышкан. Кылмышка шектелип кармалгандар Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жогорудагы жарандардын алдамчылык аракеттеринен жапа чеккендер болсо, Каракол шаары Кутманалиев көчөсү номер 148 дарегине же 039 22 511 80 0555 54 00 52 байланыш телефон номерлери аркылуу УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына кайрылса болот.